Акыркы 2 аптада эпидемиянын эпкини болуп көрбөгөндөй күч алды. Айрыкча узап бара жаткан жумада эпидемиологиялык абал өтө курч сакталды. Шейшемби күнү оору жугузгандардын саны абсолюттук анча рекордко жетти. Бул күнү илдетке кабылган 526 учур аныкталды. Тилекке каршы каза болгондордун саны да күн санап көбөйүп жатат. Бүгүнкү күнгө карата эле 10 бейтап арабыздан кетти. Бул өтө өкүнүчтүү жагдай. 5 июлга карата коронавирус жуктурган жаңы 283 учур катталды. Ошентип, жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 7377 адамга жетти. Дагы деле Борбор шаар Бишкекте ооруга кабылгандар көп болууда. Бүгүн 162 адам илдетке кабылды. Андан кийин эле Чүй облусунда 31 учур. Ал эми бир сутка ичинде 88 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Жалпы 2802 адам сакайды. Бүгүн 10 адам каза болуп, жалпы сан тилекке каршы 88ге жетти. Ушу тапта эпидемиологиялык кырдаал Бишкек шаары, Чүй облусу, Ош шаары жана Ош облусунда курч сакталууда. Бүгүнкү күнгө карата Талас облусунан башка бардык дубандарда жаңы учурлар катталды. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктурган 628 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Дарыланып жаткан бейтаптардын ичинен оор абалда болгон 16 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ошондой эле оорунун белгилери жок 3859 бейтап үй карантининде. Буга чейин вирус жаш өтүп калгандарга кооптуу экени айтылып келсе, азыр илдетти жуктургандарды жашына карап иргегенге болбойт. Ооруга кабылгандардын басымдуу бөлүгү 55 жашка чейинки активдүү курактагылар. Азырынча ушундай ситуацияда болсок дагы кеч болуп кала электе элди үйгө отурганга чакырат элем. Аралыкты сактап, азыр деле ушул мезгилден баштап бири-бирибизге жуктурбасак дагы көп кишини сактап кала алабыз. Учурдагы коомдук саламаттыктын абалын биз тараза катары элестетсек, анын бир тарабында жалпы журттун ден соолугу турат. Экинчи жагында эл саламаттыгы үчүн күрөшкөн дарыгерлердин ден соолугу. Таразанын ташы кайсы жагына гана оо болсун, бул биз үчүн өтө кооптуу. Илдет менен алпурушуп жаткан ак халатчандардын катары да күн санап суюлууда. Өткөн сутка ичинде эле 32 медик вирусту жуктуруп алды. Ал эми дарыгерлер арасында илдетке кабылган жалпы учурлар 1100га жакын. Түшүнө турган абалга жеттик. Убакыт өттү, баягы коронавирус инфекциясы жок, муну ойлоп табышкан, муну теге саясат жасап атышат деген элди ишендире албай аткан убактан уже өтүп кетти. Эл өзү ишенди, бирок баягы кыргызча айтканда эл азыр өзү ошол чокту колу менен кармап турган убакка жетип калдык да. Биз ошондой нерсеге жетпейли деп көп аракет кылдык. Бирок чындыгында эл өзү дагы ага кошо медиктер менен кошо аракет кылбай койду. Акыркы 2 аптада эпидемиологиялык абал кескин начарлап кеткен 30 өлкөнүн катарына Кыргызстан да кирди. Бул өлкөлөрдө жаңы катталган учурлар кескин көбөйүп кеткен. Мындай маалыматты World Matters бүткүл дүйнөлүк реалдуу мезгилдеги статистика сайты жарыялады. Ага ылайык тизмеге кирген өлкөлөрдө миллион кишиге илдетке кабылган 1000 учур туура келет. Биздеги абал Армения, Белоруссияга, Россияга салыштырганда түзүк, бирок Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө караганда начар болууда. Ал арада коңшу Казакстанда да эпидемиологиялык абал көзөмөлдөн чыгып кеткени айтылууда. Өлкөнүн аймактарында вирусту жуктургандар кескин көбөйүп жатат. Айрым облустарда карантин талаптары кайрадан катаалдашты. Адам өмүрүн алган учурлар да көбөйүп жатат. Массалык маалымат каражаттары өзгөчө абал алынгандан тарта кырдаал начарлай баштаганын жазууда. Учурда мамлекеттик органдардын ишиндеги негизги багыт илдет менен күрөшүү, анын жайылышын ооздуктоо, айрыкча эпидемияга каршы аракетти күчөтүү күн тартибинде турат. Илдетти этибарга албай, калк саламаттыгын тобокелге салууга да болбойт. Андыктан ар бир айыл өкмөт, акимдер, ар бир жетекчи абалды көзөмөлгө алып, ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга даяр болушу керек. Мындай тапшырманы өлкө башчысы койду. Вирустун жайылуусу мындан ары кандай өнүгөт, азырынча алдын ала айтып бир нерсе деш кыйын. Өлкөдө, анан калса жалпы эле дүйнөдө эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон сакталууда. Күз айларында коронавирустун экинчи толкуну болот деген да божомолдор жок эмес. Биз үчүн биринчи кезекте адамдын ден соолугу, өмүрү маанилүү. Экономикалык кандай гана кыйынчылыктар болгонуна карабастан, эл үчүн чектөөлөрдү айла жоктон киргизип жатабыз. Мындан албетте коомдун айрым чөйрөсү кайрадан катуу жабыр тартышы мүмкүн. Бирок биздин душманыбыз бирөө эле, ал коронавирус. Бул вирус менен күрөштө баарыбыз биригишибиз керек. Илдеттин тарап жаткан чынжырчасын үзүү максатында буга чейин коомдук унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилген.
эми болсо коомдук жайлардын, адам көп топтолгон айрым дүкөн, кафе, ресторандардын, базарлардын иши убактысы кыскарды. Түнкү клуб, бар, көңүл ачуу жайлардын иши толук токтотулду. Кафе, рестораны, точки общественного питания разрешается работать только с 8 утра до 8 вечера. Кафе, ресторан жана башка коомдук тамактануу жайлары эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин гана иштейт. Супермаркет, сода борборлору эртең мененки 7ден кечки 7ге чейин иштемекчи. Ал эми бардык базарлар эртең мененки 6дан кечки 5ге чейин гана ачылат. Тыюу салынган убакытта иштегендерге айып пул салынып, катаал чаралар каралган. Мындай чектөөлөрдүн баары жалпы журттун саламаттыгы үчүн жасалып жатса, жеке бизнесин ойлоп, эрежени көзгүлбей кафе, ресторан иштеткендер да болууда. Анан калса аларга кардар болуп, той, маарек өткөргөндөр да четтен чыгат. Карап көргүлөчү, эшикте баары эле эшикте жүрүшөт, базарда жүрүшөт, ресторандарда жүрүшөт. Ушуну айтат эле, кафе, ресторан баары толтура болуп турушат. Анан кийин ооруп калышат, ооруп анан келишет. Анан айтып атышат, мына больницанын баары толтура депчи. Сиздерде дагы мындай ответственность болуп, ушу үйүңөрдө болсоңор жакшы болот эле. Бүгүнкү кырдаалдагы илдеттин жайылышында коомдук унаалардан кийин эле кооптуу жай дал ушул массалык иш-чаралар, эл көп топтолгон жерлер саналууда. Коомдук тамактануучу жайлардын ишине уруксаат берилгенде социалдык аралыкты сактоо жана 50 кишиден ашык киши киргизбөө талабы коюлган. Бирок кардардын көңүлүнө карап капчыкты кампайтууга кызыккан мындай жайларга салынган эле айып пулдардын суммасы миллион сомго жакындап барды. 1,5 миңден ашык хос субъекттер текшерилди, кафе, ресторандар текшерилди. Жалпы санынан 208 протокол жазылып, на общую сумму 854 миң сомго айып пул салынды. Эпидемиологиялык абал калк саламаттыгы менен бирге эле экономикага да олуттуу зыян алып келди. Мындан улам Кыргызстан эл аралык каржы уюмдарына кызматташуу үчүн кайрылган. Агылайык донордук жардамдарды алуу 3 багытта жүзөгө ашууда. Алар бюджетти колдоо, вирустун жайылышын алдын алуу жана экономиканы калыбына келтирүү. Бюджетти колдоого финансылык жардамдын жалпы суммасы 408 миллион долларды түзөт. Анын 291 миллион алынды. Калган күтүлүп жаткан каржылык колдоонун суммасы 116 миллион доллар. Буга чейин эл аралык валюта фонду которгон 241 миллион доллардын 120 миллиону сарпталды. Алар МГКга, милдеттүү медициналык камсыздандырууга, медициналык товарларды сатып алууга, социалдык муктаждыктар үчүн төгүмдөргө, жөлөк пул жана башка чыгымдарга жумшалды. Эл аралык валюта фонду которгон каражаттын экинчи траншы же 121 миллион доллар сарптала элек. 80,6 миллион АКШ доллары ыкчам берүү механизми боюнча берилген. Бул 10 жылга 5,5 жылдык жеңилдетилген мөөнөтү, бул 0% болуп түзөт. Калган суммасы 161 миллион АКШ доллар. Бул ыкчам каржылоо куралы деген фонддон 5 жылга 3 жылдык жеңилдетилген мөөнөтү 1% пайыз менен берилген. Бюджетти колдоо үчүн алынган каражаттардын калган 50 миллион доллары Кыргызстанга Азия өнүктүрүү банкынан которулган. Азия өнүктүрүү банкынан алынган каражатта МГКга, милдеттүү медициналык камсыздандырууга, социалдык муктаждыктар үчүн төгүмдөргө, жөлөк пулга жумшалды. 25 миллион АКШ доллары бул грант, жана 25 миллион АКШ доллары кредит болуп саналат. Азия өнүктүрүү банкынын кредиттик каражаттарынын шарттары бул мөөнөтү 24 жыл, анын ичинде 8 жылдык жеңилдетилген мөөнөт каралган. Ал эми пайыздык жеңилдетилген мөөнөттө 1% түзөт. Ал арада Кытай Эл Республикасынан 500 мобилдик кычкылтек концентраторлору сатылып алынды. Алар бүгүн чартердик каттам менен Кыргызстанга жеткирилди. Жуманын башында Кыргыз өкмөтү тарабынан кычкылтек концентраторлорун жана пульсоксиметрлерди сатып алууга 50 миллион сом бөлүнгөн. Пневмония оорусу жана вирус илдетине чалдыккан биздин жарандарыбыздын саны дагы көбөйүп жатат. Ошондуктан биз мына эң негизгиси ушул Бишкекте болгон, Бишкекте жайгашкан больницаларга таратып беребиз. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова белгилегендей, бүгүн кычкылтек концентраторлорунун биринчи партиясы 500 дана келди. Дагы 500 дана партия өлкөгө келерки жумада жеткирилет. Россиядан дагы мына 35 кислороддук концентратор алынды. Кечээ күнү 13 Ошто калды. Калганы Бишкекке алынып келип, биздин больницаларга таратылды. Илдет күчөп турган бул учурда массалык иш-чараларды токтото туруу, дарыгерлер айткан эрежеге баш ийүү, дарт менен алпурушуп жаткан ак халатчандарга көрсөткөн эң чоң көмөгүбүз.
Аны менен катар азыркы жагдай биздин атуулдук жоопкерчилигибизди сынап жатат. Амантур Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.